мен кечиргенди билбейм. Менде күнөө жок эле да, мен болгондой айттым, ал түшүнбөй калды, ал менден кечирим сурасын анан. Тирүүлүк бул жашоо барды келди экендигин, убактылуу нерсе экендигин, баалап калууга үлгүрүүчү берилген мүмкүнчүлүк экендигин көбүрөөк сездим. Ак дагы жакмак мага, бирок актын бир нерсеси оңой кир болот да. Эми ушул жашка чейинки сизге жашоо эмне берди? Бүгүн 18ге чыккан болсоң, 18 жыл көп өткөндөй сезилдиби? Жок, көз ачып жумганча. Жылмаюу менен жооп бере баштадыңыз да. Ошол жылмаюу сизде ар дайым болобу же бүгүнкү мындай студиябызга келген маектешүү иретиндеги бет кап сыяктуу десек? Жашооңо рахаттануу, бар нерсе менен рахаттануу. Бул ийгиликтин башаты. Бул жашоонун рахаты. Амансыздар, урматтуу достор. Сиздер менен экран аркылуу амандашып турганыбызга албетте кубанычтабыз. Жакшынын жакшылыгы болсо бай болсун дегендей, бүгүнкү күнүбүз дагы эң жакшы күндөрдүн катарын толукташын каалайбыз. Бүгүн сиздер менен биргеликте белгилүү буга чейин теле алып баруучу, дикторлук кызмат аткарган жана ошондой эле азыркы учурда мыкты эне болгондо дагы үлгүлүү жар, үлгүлүү эне бүгүнкү биздин студиябыздын коногу болмокчу. Бул ким десеңиздер, Нуркуз Кадырбекова менен биз биргеликте Дилден маек курабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Кутман күн, саламатсыңар. Алгач ушундай биздин сунушубуз четке какпай келип бергениңизге ыраазычылык айтабыз. Рахмат, бар болгула. Эжеке, байкасам сиз жылмаюу менен жооп бере баштадыңыз да. Ошол жылмаюу сизде ар дайым болобу же бүгүнкү мындай студиябызга келген маектешүү иретиндеги бет кап сыяктуу десек? Жылмаюу мага адат. Муну мен баягы 1000 жыл окусаң 1000 жыл үйрөн деп бир эжекем 2-3 курста бир кызды окуп анан Баланчаева, сен дайым кабагың бүркөп жүрөт экенсиң. Кудай кабакка карап бак берет. Жаркылдап жылмайганды үйрөнгүлө кыздар деген да. Ошол сөздү мен эстеп калдым. Анан жылмаюуну чакырат. Бирөөгө жылмайып сүйлөшсөң, наркыда позитив пайда болот. Менин адатым эле болуп калды окшойт. Бирок азыркы учурда ушул биздин жашап жаткан тирүүлүктүн бир күнүндө сиздин маанайыңызды көбүнчө эмне көтөрүп атат? Маанайыңызга эмне таасир берет? Маанайымы шүгүр келтирүү менен көтөрүш керек. Мен өз жашоодо оптимистмин. Бир жаман нерсени көргөндө андан жакшыраак, андан көрө могу бар ушул шүгүр деген нерсе көтөрөт. Тирүүлүктүн өзү, аманчылыктын өзү маанайды көтөрөт. Өзүңүн маанайын көтөрүп, жакшы нерселерди баалап, жакшы нерселерди эстебесең, маанай түшүргөнгө табылчу жүйө толтурат. Жакшы. Анан биз сиз менен байланышканыбызда ушул эфирибизге, маегибизге уруксат бердиңиз да, макул барып катышайын депчи. Анан ошол макулдугуңузду бергенден кийинки ойлор, анан бүгүн эфирге келатканда, ушул маекке келатканыңда кандай ойлор менен келдиңиз? Эмнелерди ойлоп келдиңиз? Бир жакшы дил маек кылалы дедиң да сен. Анан ошол дил маегинин кадырлуу, татыктуу коногу болсом боло алат бекен мен деп анан эмнени сурайт болду экен деген ар бир эле баягы интервью сурактуу кызыгуу болду. Анан жоопкерчилик. Эми ошончо көрөрмандарга тартылып аткандан кийин бир 3 мүнөттөн кийин башкага салчы же өчүрчү деп койбогудай пайдалуу маек болсо. Демек Дилден маектешиңиз келди сизге? Келет. Жакшы. Эми азыркы учурда мен сурагым келбей жатат. Эмне жаңылыктар бар, эмне жумуштар менен алек болуп атасыз деп эмес, тескерисинче балдарымды алып саякаттагым келип атат. Себеби акыркы айларда тирүүлүк бул жашоо барды келди экендигин, убактылуу нерсе экендигин, баалап калууга үлгүрүүчү берилген мүмкүнчүлүк экендигин көбүрөөк сездим. Мурун биз бир жылда бир эле үй бүлөбүз менен чет мамлекетке же жакынкы чет мамлекеттерге чыгып келүүнү адат кылсак, анан жолдошум экөөбүз айтып да, заман тынчып калса, тапкан дүйнө деле калат экен. Келгиле мүмкүнчүлүккө жараша бир 2-3 жол чыгып келсек кандай экен. Анан керемет кыргыз жергеси деп Кыргызстанды, туугандарды бетиңен тааный бил деген атамдын бир сөзү бар эле. Ошого Кыргызстан ичине да айландырып келчү элек. Ошого да бара албай калдык да. Жок дегенде ошону да көп өйтүп туралы. Шемби күнү ону жыйнап алалычы, муну жууп алалычы, баланча конокко бара калалычы дебестен ушул нерселерди кылсак кандай экен деп ошол көңүл бурабыз. Сиздин берип аткан жоопторуңуздан сиз үчүн эң кымбат нерсе бул үй бүлөңүз, баалуу нерсе үй бүлөңүз, анан ошол убакытты текке кетирбей ошону пайдаланып калуу экен деген нерсени түшүнүп атам да менчи. Анан ошол баалуулукту, сиздин үй бүлөңүздү сактап калууга, мындан дагы ынтымагын бекемдетүүгө ал жерде аял кишинин орду сооктойт да. Сиздин ошол үй бүлөңүзгө эгер уруксат берсеңиз, ошол жака кирсек. Үй бүлөңүздөгү мыйзам дейбизби, айтор ошол ынтымакты бекемдөө үчүн кандай иш-аракеттер көрүлөт? Эми ар кандай үй бүлө деген бул кичинекей мамлекет. Ар бир мамлекетте мыйзамдуулук менен адам укугун урматталыш керек да. Биздин үй бүлөдө да ошол мыйзам бар.
тартип бар, анан адам укугу, пикири, сөз урматталат. Күлүп калабыз, биздин атаңар президент жанагы сунушталган мыйзамга кол койбой койсо күчүнө кирбейт, кол койгон болсо аткарыш керек депчи. Антпесе мамлекетте өнүгүү болбойт деп. Атабыздын сөзү бизде акыркы чечим. Бирок баарыбыздын сунуш айтууга укугубуз бар. Ал түгүл эң көп сунушту ушул 7-8 жаштагы балам көбүрөөк айтат. Мындай кылсак кандай болот депчи. Анын да укугу бар. Демек, кеңешип менен, келишим менен. Кеңешебиз, бирок ошол кабыл алынган нерсе айныгысы аткарылыш керек. Жакшы. Эми сизди биз аял заты эненин үлгүсү катары тааныйбыз да, көп балалуу, ушул балалы тарбиялап келаткан батыр эне катары дагы. Сиз эбиз коомдун жүзүсүз, күзгүсүсүз. Эми ошол аял заты бул жашоодон эмнени каалап жашайт дагы, эмнени издейт, эмнеге татыктуу болсом дейт, эмнени күтөт. Дүйнөдөгү бардык аялдардын бактысы, жашоосу башка бардык адамдар сыяктуу эле жакшы көрүмдүү болуу, сүйүп сүйүктүү болуу да, керектүү болуп жашоо. Анан ушулордун карап баягы жумуштан кечирээк келсең, балдарыңдын апа келдиңизби деп жүгүрүп чыкканын көрүп, өзүң керектүү экенин керип, кээде ушундай баягы орусча айтканда сдаваться этип, капа болуп, ачууң келип турса дагы мен керек экенмин деп күчтүү болууга түрткү берет. Мен кыздарга дайыма айтып калам, ошончо кыздын арасынан, жүздөгөн кыздын арасынан эми биздин Кыргызстанда 2 айылга чейин бир эркек туура келет. Сени тандаган эркектин мындай көңүлүн таап сүйүктүү болууга аракет кылуу бул аял кишинин вазыйпасы деле, милдети деле. Анан кылган эмгек эч качан жерде калбайт депчи. Анан бай чечекейдин назиктиги канча каардуу болсо деле кыштын суугун жеңип жазды алып келет да. Аялдын күчтүүлүгү алсыздыгы менен назиктигинде. Келгиле ошобуз менен сүйүп, сүйдүрүп жашайлы деп коем. Аны өзүм канчалык аткарып атам билбейм. Демек, аял киши сүйүлүп жашаганды жакшы көрөт, ошол нерсени күтөт, жакшы сөзгө муктаж. Бирок ошол жакшы сөзгө муктаж болгон көңүл кээ бир учурда сынып калат да, кээ бир учурда ошол кайгырып калат же болбосо. Сиздин учуруңузда ошол көңүлүңүздү кайгырткан эмне? Эмне көңүлүңүзгө катуу тиет? Ролан деген белгилүү англис психолог окумуштуусу болот. Ошонун айтканы мага жагат да, мен өлүмдөн деле, башкадан деле коркпойм, мен түшүнбөстүктөн корком депчи. Ошол түшүнбөстүктөн улам эле таарынып эле калган учурлар менин жүрөгүмгө оорутат. Анан мен табиятымда жок, жүгүрүп барып эле ушундай бир түшүндүрүп, актанып, ой, мынандай болду эле деген нерсе жок да. Бир түшүндүрүп айтып, анан болбогон болсо ошол бойдон эле кабыл алып коем да, анан бирок жүрөгүм оорутат. Ошол нерсе капа кылат. Мен мектепте жүргөндө тентегирээк элем. Көбүрөөк балдарды деле, кыздарды деле мактап койсо деле ушул урушуп адатым бар эле. Анан ошондо жеңип койсок деле, жеңилсек деле ыйламай адатым бар эле. Ошо жашоомдо жашыга окшойм деп коем да. Жакшы, балалык боюнча азыр мен суроо берейин деп аткам, өзүңүз козгоп койдуңуз да. Эми ар бир инсан балалыкка кайткысы келет, бирок эми айла жок, кайта албайт. Бирок кандай болсо дагы кыялды эстегиси келет. Эми сиздин уруксатыңыз менен ошол балалыкка кайтсак, өзүңүз азыр мектепте шок кызмын дедиңиз. Азыр кимсиз, мурда ким элеңиз? Мен үчүн дайым өзгөрүлбөгөн нерсе бул болгонун болгондой кабыл алуу, күчтүүлүк. Ар бир нерседе жасалмалуулук жок. Ар бир кырдаалда шалдай отуруп калбастан дагы эмне кылсам болот деп жол издөө. Мен апам айтып калат, күчтүү арстан кызым деп кээде тамашалап коет, ошол мага дем берет да. Ошол өзгөрүлгөн жок. Мен мектепте да ошондой элем, университетте ошол бойдум, турмушта деле ошол бойдон, жумушта кайсы жерде болсун, саясатта. Бирок барып балам балалуу болгондо билерсиң деп, мектептеги, балалык кездеги айтканын бербеген өжөр, меники гана туура болуш керек. Менде күнөө жок эле да, мен болгондо айттым, ал түшүнбөй калды, ал менден кечирим сурасын анан деген нерселердин бардыгы жашоодо баалоо, кечирүү, түшүнүү деген нерселер барып мени мындай кечиримдүү болууга, ар бир нерсени өткөрүп жиберүүгө, жашоонун баалуулуктарын бирөөгө таарынып эмес, андан баалуураак, түбөлүктүүрөөк нерселерден издөөгө үйрөттү. Нуркыз эже, бирок жашоодо ошол кечиримдүү боло бериш деле кээ бир жагынан өзүнүн кесепетин берет да. Балким өзүңүздүн көңүлүңүз сынып калат, же болбосо кандайдыр бир жабыркууга алып келиши мүмкүн да. Ошол нерселерди өткөрүп, балким сиздин жан дүйнөңүздө ошол нерсе кийин сакталып калып кыйынчылык жаралбайбы? Кечиргенди билбейм. Эми адам өзүн өзү өзгөртүп сала албайт экен да, алың жетпеген нерсе болот. Мен кечиргенди билбейм. Анан ойлонуп турсам, кечирбей койсоң өзүңө жүк болот экен да. Мен турмушта бир экөө эле ушундай адам болду.
аны мен жектебейм деле, жоолобайм деле. Мен үчүн жок адам көрсөм кыжырым кайнатат да, болду. Анан ошолну мен жолун таптым. Көрсө түшүнүп коюш керек экен да, жакшы жакка күмөн кылып, бул андай болгон жок, менимче өзүнүн бир көйгөйү болуп туруп ушинтип койду окшойт деп өткөрүп жиберүүнү үйрөндүм. Өткөрүп жиберип кечиримдүү болуу, кайра эле өзүңүн баалуулуктарыңды тебелеп, бирөө сени капа кылып атса деле жүгүрүп барып жүгүнө берүү эмес. Анын сага болгон мамилесин, башка нерсесин өткөрүп жиберүү менен, анын душман санабай коюу менен мамилени үзүп койсо деле болот да, алыстап койсо, айланып өтсө деле болот. Ошол эле мезгилде ошол нерселерден улам мен Кудайга шүгүр өзүмө сактап эле келатам. Азыр эми жакшылык, адамдын жакшылыгы жөнүндө мындай учкай кеп баштап калдык да. Сиз үчүн жакшы адамдын айкели, элеси, жакшы адам ким сиз үчүн? Кандай? Жакшы адамдын айкели мен үчүн адамды кемчилиги менен баалай алган. Адамды кемчилиги менен сүйө алган адамдын айкели, турушу мага жакшы адам. Себеби жашоодо Чыңгыз Айтматовду түбөлүктүү кылган адабиятта оң жана терс каарманды жок кылып, жакшы адамдын кемчилиги көбүрөөк болсо деле жакшы касиети басымдуулук кылган үчүн жакшы деген салыштырмалуу түшүнүк экендигин көтөрүп чыга алгандыгында болду да. Мисалы, биз дезертир деп жүргөн Исмайылдан деле адамдык бир чоң насилди таап, энесин үй бүлөнү сүйүүнү тапкан сыяктуу эле жаман деген адамдардын деле сонун насили болот. Жакшы адам мен үчүн адамды кемчилиги менен баалай алуу. Ушундай бир бизде тенденция пайда болду. 100 жолу жакшылык кылып, бир жолу суранычын аткарбай калсаң душман да. Ошол мезгилде мага бир 100 жолу жакшылык кылды эле, бир жолу кыла албай калды. Демек колунан келе албай калды. Бул жакшы адам деп кечирип түшүнө билген адам мен үчүн жакшы адам. Башка мүнөз жасаса болот. Бул өзүңдөгү ушул мүнөздү, ушул нерсени калыптаныш кыйын. Табуу кыйын болуп калды азыр. Аял киши табиятынан назик болот, бирөөгө камкор, бирөө көңүл бурушун каалайт деген жогоруда деле бул боюнча айтып өттүк. Анан кээ бир учурда колунан келбей турган ишти жасайын деп бирөөгө барып, ошол нерсени мага жардамдаш, көмөктөш дейт. Бирок кээ бир аялдар бар, ал нерсени айта албаган. Кылгысы келет, кыла албай жүрөт. Сиздерде да ушундай нерсе барбы сизде дагы? Кылгыңыз келет, жүрөт азыр, бирок кыла албай атасыз. Бизде үй бүлөдө ушундай болгон, аялбы, эркекпи, ал адам. Ал күчтүү болууга, өзүнүн позициясын билдирүүгө, өзүнүн үнүн, жүзүн, коомдо ордун билдирүүгө милдеттүү. Анын орду бар деген нерсе. Ошон үчүн баягы бизге өзгөчө артыкчылык берип, аялбы, кызбы, эркекпи, баарыбыздын пикирибизди укчу атам. Бирок өтө катаал, талапчыл атага кирчү. Ошондон улам мен ошондой катаал, талапчыл атанын ошол эле мезгилде бизге болгон демократиялуу, анан кыз бала да күчтүү болсун деген нерсесине көнгөн үчүн бир нерсени кылууда ойлонуп, тайманып, түйшөлүп отуруу деген жок. Ошон үчүн эгерде менин колуман келчү нерсе болсо, саясатка дагы, коомдук иштерге дагы, эне болууга, келин болууга, өкүл эне болууга, коомдо арт тараптуу болууга мен аракет кылып көнгөнмүн. Анан албетте кээде баштап сен аял экениң үчүн колуңан келбей калган учурлар болот. Мен мындай учурда мен чексиз шүгүр айтам, жолдошуман колдоо табам. Жакшы. Эми кесибиңиз боюнча сүйлөшсөк, азыркы учурда кесибиңиз тармагында маалымат кызматы тарабында иштеп атасыз. Алдыда дагы канча убакыт иштеңиз ушул кесип боюнча? Же балким өзгөртөйүн дегениңиз барбы? Мен айтып калам да, мен филолог, мугалим, педагог, анан журналист катары коомчулукка таанылдым да, андан сырткары мамлекеттик кызматкер катары, юрист катары дипломум болуп, азыраак иштесем деле, ошол катары таанышат мен адамдар. Бирок бир нерсеге таң калам, бул кесип, бул экөө кесипти мен эмес, кесиптер мени тандады да. Биз балалыгыбыз өтө оор мезгилге туура келген үчүн экономист болуп эле кыргыз алтынды иштетип, анан мен экономист болуп Кыргызстанды өнүктүрөм деген ойлорум бар эле да. Анан эле кыргыз тил боюнча республикалык олимпиададан бирди алып, анан медалист болуп калган үчүн андай адамдарды баягы педагогикалык вуздарга экзамен жок өткөрүш эле бир. Экинчиси, мен 11 класста олимпиадада болуп атканда мени баягы экинчи орунду сунушташты да. Мен 10 класста биринчиден. Анан мен сага тилчи болуп эле көрсөтпөсөмбү деген өжөрлүк менен келдим дагы. Анан филология, тереңдетилген англис тилине тапшырып калдым. Ошол жерде баягы сөзгө чебер, чыгармачыл, адамдардын учугу болот эмеспи? Ошол жерден 18 жаштан баштап мени телеканалдарга чакыра башташты. Ошентип, балким бактыма, балким түйшүгүмө мен журналист болуп калдым да. Журналисттик деген ушундай бир оору, Олжобай Бубатаев деген мени ЛТРге чакырган адам айтып калат да. Бул оору айыкпас депчи. Бир ооруп калсаң, айыкпайт бул, ушу менен ооруй бересиң депчи. Бул ушундай эле кепти
Шериф айтты эле да, махабат бул оору депчи. Махабат деген оору менен оорубаган киши бакытсыз шору жок деп. Ансаңарда ушу журналисттик кесипке бир келген бойдон мен кеткен жокмун, бирок ошол мезгилде да мугалимдикти таштаган жокмун. Өзүмүн миңдеген шакирттерим менен кошо журналист болуп келди, ошолордун келишине себепкер болуп, азыр да кызматташып турам да. Бирок журналистика деген ушундай бир жоопкерчилик, жаңылануу, чыгармачылык эргүүнү өзгөчө теле жаштыкты сүйөт да. Анан Зейнеп Шакиева деген мен жакшы көргөн ырчынын айтып турган сөзү бар, искусстводон окутуп турганда кетиш керек дегендейчи. Анан бир жагы ошол болду, бир жагы баягы балдар чоңоюп калган мезгилде түнкү саат 10дон 12ге чейин түз эфирге отурган мезгилдерибиз болду. Таңгамал баягы намаздан кийин дароо эфирге чыгып кетип жумушка кеткен учурлар болду. Анан балага да өзүбүздү арнайлы адамдан адам өндүрүү бул коомдук огошкон эң чоң салым, эң чоң продукция деген чечим менен мен мамлекеттик кызматка кеттим да. Мамлекеттик кызматта деле ошол кайра массалык маалымат каражаттары менен иштешип калдым. Мен үчүн массалык маалымат каражаттары төркүнүмдөй. Мен үчүн СМИ, мен үчүн журналистика төркүнүмдөй. Баягы төркүнүңө барсаң эс алып эригген сыяктуу эле, журналисттерди көргөндө, ошолор менен кызматташам, ошолорду аясам, ошолорго жардам берсем, алар мени колдосо, жакшы нерсе табам. Мен үчүн журналистика эч качан бөлөк болуп калбаш керек. Аял киши үчүн, сиз үчүн эң бийик мансап, эң бийик даража эмне? Аял киши үчүн эң бийик мансап, эң бийик даража баягы мен өзүм адабиятчы катары Манас таануудан сабак берем, балким силерге деле бергендирмин. Ошол Манас таанууда, Манас бул кыргыз жан дүйнөсүнүн көркөм энциклопедиясы, илими да, кыргыз болуунун илими. Мен эгерде кыйналып бир түйшүктөн кандайдыр бир жол издеп калган болсом, көбүрөөк баягы Дейл Карнегини же болбосо дүйнөлүк Экзюпери башка нерсени эмес, Габриэль Гарсия Маркезди эмес, Манасты бир окуп чыгуу катарында. Себеби өзүңү тааныбасаң бирөөнү кайдан тааныйсың дегендейчи. Ошол Манаста аялдын күчтүүлүгү, аялдын мартабасы, аялдын күчтүүлүгү болгон. Мына Каныкейди, Айчүрөктү, Чырдын сүрөттөп атып, булардын күчтүүлүгү калкты коргой алган, калкты бириктире алган бала тарбиялагандыгында да. Ошол мен ойлойм баягы менин балдарым, жалпы эле мен тарбиялаган шакирттер, окуучулар, устаттар, биздин муундун балдары келечекте бир кыргыздын тагдырын өзгөртө ала турган. Бүгүнкү бир биз суктанган Япониядагыдай коомчулукту жарата алган болсо, биздин аялдардын, биздин энелердин, биздин күчтүүлүгүбүз, бийиктигибиз ушул жерде. Анан эжеке, сиз айткан ошол тарых, өткөн күндөрүңүздү айтып атасыз, басы өткөн жолдор, ишмердүүлүгүңүздү айтып келгенде өзүнчө бир кино, өзүнчө бир тарых, китеп жазчудай даражага келип калып турбуз да. Эми ошол сиз үчүн бир кино тартылды дейле, тасмага тартты. Ал кинонун атын өзүңүзгө келип эми кой десе эмне деп атамаксыз? Менин бир курбум баягы бир ыр жазып бер деп суранды да. Биринчи куплети бар экен. Ушул обонго аркасына бир 3-4 куплет улап бер деп. Анан мен ошого кыз ким болгон, кыргыздын кызы ким? Ооба, тагдыры бирөөнүн үйүнө барып келин болуу экен. Бирок Курманжандай бир улуулук бар да. Биз күчтүү болушубуз керек, биз ошого тарбияланган нерсебиз деп ыр жазып бер, атын өзүң коюп ал десем, Нур кыздар деп ат коюптур да. Анан мен балким мен жөнүндө бир чыгарма жазылса, Нур кыздар деген ат болуш керек деп калам. Мен Кудайдын кулагы бансın, сенин көрүп, сендей болсо экен деп алкап, өзүмдөн уруксат сурап, Нур кыз деп ат койгондор көп да. Анын бирөөсү маңдайымда отурат десем болот, өмүрүн берсин. Анан ошондой деп аталат болуш керек деп атам. Мен ушул жөнүндө бир да жолу ойлонбоп, азыр сурай берсең, мен ошентип аталат болуш керек дедим. Ошол адамдын ийгилик жолунда. Мен сыяктуу миңдеген адамдардын биздин муундун эле өмүр таржымалы болот да. Адамдын ийгилик жолунда өзүнүн аты дагы чоң мааниге роль ойнойбу? Ушинтип айтышат. Аттан да чоң мааниге, илгери баягы көчмөн калк болгондо, баягы кырылып, суукта, жашоодо өлө бергенде жаны бекен болсо экен, балта теше деп ат кое берген, жакшы аттарды коюш керек депчи. Балким бардыр. Бирок сөздүн энергетикасы бар экендигин, ой чындыкты чакыра тургандыгын, оозуңда сүйлөгөн сөз, ал сөзсүз чындыкка айланып, ошол турмуш тагдырыңа таасир эте тургандыгына мен ынанам да. Ошон үчүн атты жакшы коюш керек деп ойлойм. Мен балдарыбызды койгондо дагы нукура кыргыз аттарын, качан төрөлгөндүгүнө байланыштуу, эмне кырдаалда төрөлгөндүгүнө байланыштуу жолдошум, ата энелерибиздин, туугандарыбыздын жардамы менен ат коюп келебиз. Сизди азыр коомчулук ийгиликтүү инсан катары тааныйт. Эми бирок ошол ийгиликтүү инсан эл арасында ойлойт, жогоруда өзүңүз эле баса белип кеттиңиз, атам да, апам да бул тарбиядан өттү депчи, мүнөз, ошол баардык нерсе атамдан, апамдан өттү деп. Ал менен катар билебиз, Нуржигит Кадырбеков, азыркы биздин маданият министри.
чечендик өнөр, аны менен катары сиз делечи. Демек, адамдын ийгиликтүү болушуна сөзсүз түрдө генинде болуш керекпи? Же ал адамдын өзүнө байланыштуубу? Мусулман дининде деле, дүйнөлүк адабиятта, психологияда деле аарыны көп айтышат да. Аарыдай эмгекчил, аарыдай бир миңдеген, жүздөгөн гүлдөрдөн оозуна таттууну соруп келип, анан балдай бир баалуу нерсе жараткан. Бул бизге үлгү да. Кээде биз адам кыйынбыз дей беребиз. Түмөнбай Байзаковдун ыры бар. Мен ушу адамдарга таң калам, биз аккууларча сүйүүсүн сактап жашай албаган дегенчи. Кээде аккуудан тазалыкты, аккуудан сүйүүнү үйрөнүшүбүз керек. Ошол адам баягы бир нерсеге ийгиликке жетиш үчүн ген, нарк деген бул өтө маанилүү. Ошон үчүн бизде жети атасын, ким болгон, каяктан чыккан, аял албай кайын ал дейт. Энеси кандай болуш керек, уулуң тага журтун тартат деген нерсе маанилүү. Бирок эмгек деген нерсе 90%. Жакшы. Эми урматтуу достор, азыркы учурда биз Нуркыз эжекенин жан дүйнөсүнө кирген аракет кылып атабыз. Эми билбейм өзүңүз канчалык деңгээлде ачылып атасыз, канчалык деңгээлде мен сизге күткөн суроолоруңузду бере албай жатам да. Азыр бир суроо берейин. Сиз азыркы учурда кандай суроого жооп бергиңиз келип атат? Мен ушу кай жерге барсам, баягы жаштарга тренинг өтүп жүрөм. Ар ким коомго эмне салым кошот, эмне салым кошо алат деген талап, ар ким мен эмне кыла алам деген талапты койсо деген нерсени мен элдерге коюп келем. Ошол көп жерге барганда, эгерде эмне сурооңор бар, эмне жөнүндө жооп берели дегенде, кайнене келиндин мамилеси, аял болуунун жоопкерчилиги, аялдын мүмкүнчүлүгү чектелгендиги тууралуу беришет да. Жоопкерчилиги, мен ошол нерсе боюнча дебатка чыксам дагы жеңип чыгып кете алсам керек, мүмкүнчүлүктөр бар ийгилик жаратууга. Жакшы. Сизди байкайбыз эжеке, ар дайым ушундай көк түстүү, ачык түстүү кийинесиз. Демек, ачык түс сизге жакын. Эми алдыңызга дагы 12 түстүү дейбиз, туура түрдүү калемдерди койду. Ошонун арасынан бир түстү тандап, өзүң жашооңду боёп ал деген мүмкүнчүлүк кетти да. Эми балким бул кыял жөнүндө суроо болуп аткандыр. Сиз кантип жооп бермекчисиз? Кайсы түстү тандамаксыз да? Бир эле түс тандашым керек. Бир эле түстү. Бир эле түс тандай турган болсок, балким мен жашылды тандасам керек эле. Эмне үчүн? Светофордо да жашыл жолуң ачат. Баягы кыргыздын тили, кыргыз, теги кыргыз, көпчүлүгүбүз мусулманбыз. Ошол мусулман дининде да жашыл түс бааланат. Жашыл бир жаштык, жаздын, жаңылануунун, жашаруунун түсү. Ак дагы жакмак мага, бирок актын бир нерсеси оңой кир болот да. Оңой кир болот. Оңой болгон балким жашылды тандасам керек. Азыр жергебизде көз мезгили, көз мезгили сизге эмнеси менен жагат? Сыртта жамгыр, бүгүн өзгөчө жамгыр. Көз мезгили ар бир нерсенин жакшы неmatын издеш керек деп, апам бир ушундай бир позитивдүү, ар бир нерсенин жакшы жагын издеп, элдин баары сулуу көргөн аял да. Көрсө баягы жашоону ошентип сүйүп үйрөнүптүр да. Анан ошол аялдын айтканы бар да, мындай ар бир нерседен издесе жакшы нерсе чыгат депчи. Ооба, күздө дарактар мындай жылаңачтанып, саргайып, кумсарып калгандай болгон менен сага күз берекеси менен, анан ошол эле мезгилде алдыда кайра жазга чейин жаңылануу жоопкерчилигин койгондугу менен баалуу мага күз. Ар бир сөзүңүздү апаңыз жөнүндө кошуп кетип аттыңыз да. Демек сиздин ошол азыркы оюңузда, сүйлөө деңгээлиңизде апаңыздын мээнети аябагандай чоң. Эми өзүңүздүн байкоо сезимиңизде апаңыздын кайсыл мүнөзү сизге өттү? Апаңыздагы сапаттардын кайсы бирин өзүңүздөн көрө аласыз? Мен өзү апамдын айтуусуна караганда, сен атаңсың дейт да, келбетиң дагы, мүнөзүң дагы, баягы күчтүүлүгүң дагы, кээде ачууга бата алдырганың дагы, баягы бет келген адамды тарс этип ачык айтып койгонуңда атаңа окшошсуң дейт. Мен апама окшошо албай, апама жете албай 40-тан аштым да. Апам мен үчүн мындай бир жашоонун сөзсүз позитив издеп, анан ошондон алсыз, назик көрүнгөнү менен күчтүүлүгүнө жете албай келем да. Анан апамдын бир нерсеси кайсыл жерге бара албасын, ал жакшай ал деген пикир жарата алгандыгы да. Кошуналар менен кайсыл жерге, бир өзбек көчөлөрдө жашадык биз. Эмдигиче тойлоруна келип, туулган күнүнө чейин бара алышат да. Колунан тартып чайга алып кирип кетишчү. Келин болуп, баягы кыргызда эң кичинекей келини же эң улуу келини, ортончу келин болуп калса да кайнатасы алып калганы. Өмүр бою ошолор менен жашаганы. Акыркы күндөрүдө кайненеси апамдын колунда өткөндүгү. Аябай көп өкүл кыз балдардын болгондугу. Биз өзүбүз астыбыз чоңайган элүүгө чыксак дагы кеңеш, кыйналган мезгилде энергетика, баягы жардам, психологиялык жардам
Бүгүн биз материалдык жардам апаман сурабайбыз, беребиз. Бирок ошол нерсени апабыздан издегендигибиз, мен ошондой апа боло алат бекемин деп келем да. Анан кимибиз кыйналып турганды айттырбай билип келгендиги. Мен акыркы мезгилдерде баягы жумушка чыгышым керек болуп, анан эң кичинекей балам менен отуруп калсам айтып атпайбы. Мен эмне үйдө отуруп калсам келбей койдуң да уруша турган жолдошум бар беле? Атаң өтүп кетти. Келе мен сенин балаңа карап берейин, сен жумушка чык. Сен иштей турган мезгилиң. Сенин акыл эмгегиң балким бүгүн коомго керек деп ушинтип мага дем берип атпайбы? Өзү ишкер аял, колунда 10 чакты баягы кызматкерлери болсо ошонун баарын таштап, келип анан 2 жылдын аралыгында бизнес аксап калса айтып атпаймынбы? Ой апа, караганчы эле бизге ушинтип колубузга кол, бутубузга бут боло беребиз деп. Ошого жараша ошондой түшүнгөн кайненеге туш келип калгандыгым. Ушинтип баягы жолдошуң анча ачуу келсе тирешип бакыт таппайсың балам. Алдап кой, мен сенин тараптын деп дем берет да кайненем. Анан ошого мен шексиз шүгүр айтам. Анан өзүңүз айттыңыз, мен 40 жашка чейинки апамдын сапатын өзүм алганды аракет кылып жүрдүм деп. Анан эфирге чейин, маек курганга чейин айтып өттүңүз, мен 40 жашка келгенге чейин ошол менен өзү үйрөнүп коркпой калганда үйрөндүм деп айттыңыз да. Эми ошол жашка чейинки сизге жашоо эмне берди? Бүгүн 18ге чыккан болсоң, 18 жыл көп өткөндөй сезилдиби? Жок, көз ачып жумганча да. 40 жаш деле ошондой келет. Мен ойлочумун, мен апамдын апасы 1 жашында каза болуп калган экен. Анан бактыга жараша, балким Кудайдын мээрими түшкөн окшойт. Ушул кийинки келген тайнем ушунчалык боорукер, ушунчалык жакшы адам болуп 11 тууган төрөп берген үчүн мен апамдын апасы ошол эмес экенин билбептирмин да. Менде ал үчүн башка тайне жок. Бирок өзүнчө ошо бир жолу айтып берсе, мындай аябай боорум ачып, анан мен ойлоп, мен 21ге чыксам, апам 50ге чыгат экен. Апама 50 жашта эмне алып берсем депчи. 21 жашта мен университетти бүтүп, араң замдекан болуп 600 сом айлык алчумун да. Ушундай сезиле берет. Мен келечекте бир 10 жылда момундай ийгиликке жетем депчи. Бүгүнкү кыла турган ишти бүгүн баштагыл, эртеңкиге убакыт жок. Мен ошол анча нерсени аркага жылдырып койгонума капа болуп калам, бирок кайсы бир деңгээлде атама, апама болсо экен деген нерселерди аткардым. Ошого шүгүр айтам, мен ошого жетиштим. Жакшы. Урматтуу достор, биздин маегибиздин соңунда Нуркыз эжеке өзүнүн элесин өзүңүздөр бир чагылтырып алдыңыздар окшойт, берген жоопторунан, маектеринен. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы кыскарып баратат. Нуркыз эжеке, атайын убакыт бөлүп келгениңиз үчүн биз сиздерге ыраазычылык айтабыз. Балким дагы жүрөгүңүздө айтылбай калган нерселер болсо, бөлүшүүгө кичине бир убакыт берели. Шүгүр айтуу бул жашоонун маңызы да. Шүгүр келтирүү бул жөн эле жашооңо рахаттануу, бар нерсе менен рахаттануу. Бул ийгиликтин башаты. Бул жашоонун рахаты. Ошол шүгүр айтуунун катарында көпчүлүк кыздар, көпчүлүк айымдар айым болуп калганына, кыз болуп калганына, аттең аял болбой эр болсом деген нерселерди көп нааразычылыгын айтышат да. Аттеңиңди коюп айтышат. Мен аял болуп калганыма шүгүр айтам. Эркектерге сен үчүн жүгүрүү, сага сүйүүсүн билдирип сүйүүсүн, сен жүрөгүң багындырып үйүнө алып кетүү буюрса, биз сүйүлүү үчүн, аларды сүйдүрүү үчүн, аларды багындыруу үчүн, алар үчүн мындай кол жеткис болуш үчүн жаралганбыз. Буга шүгүр. Аялзат турмуштун отличниги. Мисалы, үй бүлөдө деле, эгерде үй бүлөдө бир нерсе болсо, эркек сен эмне болдуң деп аялга талап коюлат да. Бул сенин мүмкүнчүлүгүң чектөө эмес. Сен андан чоңураак. Класста дагы 2 адам билбей калса, отличникте сен эмне окубай калдың деген сыяктуу чоң талап коюлат да. Мен ошон үчүн аял болуп калганыма, турмуштун отличниги болуу шыбагасы буйруп, мүмкүнчүлүгү берилгенине шүгүр айтам. Аял гана төрөй алат. Аял төрөп аткандагы сезимдер, аял жөн адам ар мүнөт сайын ойлонот, бирок толгонуу кеч келет да. Толгонуу бул толготуу деген сөздөн алынган. Толгонууну жарата алган толготууну көтөрүп эне болуу шыбагасы буйрганына шүгүр айтам. Анан ушу кыргызстандык болгонума шүгүр айтам. Ушундай бир жердин кооз жерине мен кесүүмө жараша көп эле жерге барып, дүйнөнүн көп эле жерин кыдырдым. Ар бир жолу келгенде эч кимге көрсөтпөй топуракта коюп коем. Ушундай бир табияты келишкен, меймандос, бир ай бир тыйының болсо да айылда ачка калбай кала турган керемет элдин арасында жашаганыма шүгүр айтам. Ушул нерсеге чакырып кетесиз. Бардыгын азыр бизди көрүп жаткан инсандар баарын ушул нерсеге чакырып. Ушул нерсеге чакырам. Рахмат. Урматтуу достор, менимче ойлойм, бул нерседен өзүңүзгө бир жакшы сабак, жакшы жагын аласыз деген дагы бир тилектерибиз бар. Бул биздин биринчи эфирибиз. Бул долбоордун дагы биринчи каарманы сизсиз. Алдыда, урматтуу достор, сиздер ким менен ушундай дил маекти көргүңүз келет, окугуңуз келет, ушундай жакшы бир көрүүгө, көрсөтүүгө көрүүчү катары болгуңуз келет.
Биздин ошол комментарийге калтырыңыз, жакшы ой пикирлерди күтөбүз. Кийинки берүүдөн амандашканча сак саламатта туруңуз.